16-сентябрь. Жаныбызды бир отоло жыргата турган нерсе. Теңирден мен бир гана нерсени сурадым. Ошону гана издеп келем. Өмүр бою Теңирдин үйүндө болгум келет. Теңирдин сулуулугун көргүм келет. Анын ибадатканасына барып тургум келет. Забур 26 бөлүм 4 аят. Күнөөлөрү үчүн өкүнүп, тобо кылган адамдын эңсеген нерсесин Кудай бербей койбойт. Ал келип, бизди күнөөнүн оор жүгүнөн арылтып, жүрөгүбүздү кубаныч жана ыраазычылыкка толтурат. Сен менин кайгымды шаттыкка айланттың, үстүмдөгү зумбалды чечип, белимди кубаныч менен курчадың. Жаным сени даңктасын, басылбасын. Теңир, Кудайым, мен сени түбөлүк даңктаймын. Забур 29 бөлүм 12-13 аяттар. Бирок биздин кубанычыбыз Кудайга мурун берген ырайымы үчүн ыраазы болуудан эле эмес, келечекке үмүт менен кароодон да келет. Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Кудайга таян, анткени мен аны, куткаруучумду, Кудайымды дагы да даңктайм. Забур 41 бөлүм 6 аят. Мен Теңирден үмүттөнөм. Жаным үмүттөнөт. Мен анын сөзүнө таянам. Забур 129 бөлүм 5 аят. Акыр аягы жүрөктүн эңсеген нерсеси Кудайдын жакшы белектери эле эмес, Кудайдын өзү. Жаныбызды бир отоло жыргата турган нерсе бул аны көрүү, аны таануу жана анын алдында болуу. Мындан өткөн эңсөө жок. Муну сөз менен сүрөттөп берүү мүмкүн эмес. Мындай тажрыйбаны биз ырахат, кубаныч, жыргалчылык деп коебуз. Бирок бул сөздөр чыныгы тажрыйбаны толук сүрөттөй албайт. Теңирден мен бир гана нерсени сурадым, ошону гана издеп келем. Өмүр бою Теңирдин үйүндө болгум келет. Теңирдин сулуулугун көргүм келет. Анын ибадатканасына барып тургум келет. Забур 26 бөлүм 4 аят. Сенин алдыңда толук кубаныч, сенин оң колуңда түбөлүк жыргал. Забур 15 бөлүм 11 аят. Теңир менен кубан. Забур 36 бөлүм 4 аят.